Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз Ош шаарындагы көчөлөрдүн кыргызча аттары тууралуу маалымат бермекчибиз. Ош шаарындагы көчөлөрдүн аттары шаардын маданиятын, тарыхын жана ошондой эле белгилүү инсандардын атын алып жүрөт. Тилекке каршы кыргызча аты коюлганына бир топ жыл болсо дагы мурдагы эски аты менен аталып келгени өкүнүчтүү. Бүгүн биз Тилордо көрсөтүүсүндө дал ушул Ош шаарындагы көчөлөрдүн кыргызча аттарына токтолмокчубуз. Биз азыр Ош шаарындагы эң негизги көчөлөрдүн бири болгон Насирдин Исанов көчөсүндө турабыз. Жалпыга маалым болгондой, бул Насирдин Исанов көчөсүндө көптөгөн окуу жайлар жайгашкан. Улуу инсан Насирдин Исановдун атын алып жүргөнүнө бир топ жыл болсо дагы көпчүлүк бул аймакты Юго-Восток же болбосо студенттер шаарчасы деп көп аташат. Юго-Восток. Бул жак Шакирова. Билбейм. Юго-Восток. Юго-Восток окшойт. Ош. Билбейт экен. Насирдин Исанов көчөсү болушу мүмкүн. Негизинен биздин Курманжанат аймактык башкармалыгында көчөлөрдүн басымдуу бөлүгү эле кыргызча. Алардын негизги көчөнүн бири бул Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун атын алып жүрөт. Ошондой эле биздин биринчи мамлекеттик башчы ошо Абсамат Масалиевдин атын алып жүргөн чоң көчөбүз бар. Ошондой эле 2010-жылдагы ош окуяларынан кийин Гагарин көчөсүн Аскар Шакировго өзгөртүлгөн, Ленинградский деген көчөбүздү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жеңишбек Шамшиевке өзгөртүлгөн. Жакында эле ушу Тутовая деген көчөнү Жанбай Сатпаевдин өзгөрттүк. Ошондой эле биздин аймактагы Петрова көчөсүн ушу бир жөнөкөй эле өрт өчүрүүчү Абакир Төрөбек уулунун атына дагы өзгөртүлгөн. Насирдин Исанов Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери болгон. Ал Кыргыз ССРнин жана андан кийин эгемендүү Кыргызстандын башкаруу системасында маанилүү рол ойногон. 1991-жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгү жарыяланган учурда эле эгемендүү Кыргызстандын биринчи премьер-министри болуп дайындалган. Кыргыз мамлекеттик университетинин инженердик факультетин бүтүргөн. Кесиби боюнча инженер куруучу болгон. Исанов курулуш тармагында эмгектенип, бир катар жетекчилик кызматтарда иштеген. Ал Кыргызстандагы ири курулуш долбоорлорун ишке ашырууга активдүү катышкан. Биз турган көчө кайсыл көчө деп айтылат? Касымова 309 көчөсү. Салмасызбы, ушул көчөнүн атын билесизби? Бул көчөнүн аты билбейм мен. Билбейт экенмин чындап эле. Билбейт экенмин. Аскар Шакиров болуш керек. Жок. Насирдин Исанов да. Исанов. Жок. Татанды Масновкасын. Жок. Татан Основкасы деп билесизби? Ооба. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй, бул көчөнүн аталышын билбеген жарандарыбыз көп. Аскар Шакиров көчөсү деп аталганына бир топ жыл болсо дагы көпчүлүгү Гагарин көчөсү, Татан же болбосо дагы деле Юго-Восток деген аталыштарды колдонуп келишет экен. Ош шаарындагы көчөлөрдүн бири Кыргызстандын көрүнүктүү ишмери Аскар Шакировдун урматына берилген. Ал мамлекеттик жана коомдук ишмер катары түштүк аймакта көптөгөн иштерди жасаган жана элдин эсинде эмгекчил, адилет адам катары калган. Ал негизинен социалдык жана административдик тармактарда иштеп, коомдук кызматтарды жакшыртууга чоң салым кошкон. Кыргызча кылганга аябай куштарбыз, себеби азыр биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү жана өзүбүздүн руханий менталитетибизди, өзүбүздүн ата-бабаларыбызды эстеп жүргөнгө жакшы деп ойлойм. Мисалы биздин аркабызда турган номер 2 Карл Маркс мектеби бир жума болуп калды. Ошол Салижан Жигитов атындагы орто мектепке айлантып ишке ашып отурат. Анан биздин көчөлөрүбүз негизинен кыргызча аталышта өзүбүздүн
кура өзүнүн тарыхыяттарына кайтуусуна биз кызыктарбыз. Мен куштармын өзүм. Биз азыр Ош шаарындагы эң негизги көчөлөрдүн биринде турабыз. Көпчүлүк бул аймакты эски көпүрө деп атап коюшат. Ал эми кыргызча аталышы кандай? Сиздердин ой пикириңиздерди күтөбүз. Шаардыктарга Западный деген ат менен белгилүү болгон мынабул узун көчөнүн аталышы Бекмамат Осмонов деп аталат. Бекмамат Осмонов ким болгон? Дал ушул аймактын жашоочуларынан сурап көрөбүз. Бекмамат Осмонов билбейт экен. Билбейм. Билбейт экен. Билбейм эже. Бекмамат Осмонов ким болгон? Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлеринин бири болгон. Ал Кыргыз ССРнин жана эгемендүү Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошкон жана өз элинин жыргалчылыгы үчүн иштеген инсан катары элдин эсинде калган. Бекмамат Осмоновдун аты Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөргө да белгилүү. Анын ишмердүүлүгү социалдык адилеттүүлүк жана элдин жашоо деңгээлин жакшыртуу менен байланыштуу болгон. Бекмамат Осмоновдун аты бир катар көчөлөргө, мекемелерге жана социалдык объектилерге берилген. Мисалы, Ош шаарындагы Бекмамат Осмонов атындагы көчө анын жаркын элесин жана эмгегинин үзүрү үчүн берилген. Бул жерде Бекмамат Осмонов деп көчөнүн аталышын эми шаардыктар билгени менен, башка жактан келгендер көбүнчө билбеши мүмкүн. Бирок биздин өзүбүздүн шаардыктардын деле ичинде кээ бирлери чыгат. Баягы бизде эскиден аталышын Западный кичи району деп, Западный деп айтып калганбыз да. Азыр Западный эмес, Төрөбай Кулатов кичи району. Ошол эле Төлөйкөн деген кыргызча жакшы аталышы менен аталып келет. Бул жагында Анар кичи району дегендейчи. Анан бул азыр биздин мурда Западный кичи району же Западный микрорайон, андан нары өткөндө азыр Көкүмбий деген көчөбүз бар. Ал деле жакшына бир бийдин атында, хандын атында аталып калды. Ал жакта мурда Подгорная болчу. Азыр кээ бир эскиден билбей калгандар Подгорная деп дагы деле атап жүрүшөт. Бирок мен ойлойм бул көпчүлүк бизде Первомайская деген көчөлөр бар, мисалы Мирная деген көчөлөр бар. Ошол көчөлөр эмне себептен кыргызча Тынчтык көчөсү деп атасак болбойт? Бир жакшына эле жарашат. Ошол эле Первомайский 1-май көчөсү деп деле атагандай. Эми мындай бул кыргызча аталыш менен кийинки өсүп келаткан баягы поколенияны, кийинки өсүп келаткан жаштарыбызга деле уже биздин өзүбүздүн мындай кыргызча аталыштарыбызды үйрөтүп, айтып, ошолордун өздөрүнө сиңирип, үйрөтүп, мындан ары кыргызча аталыштарды көбөйтөбүшүбүз керек. Андан эч бир уялгандын же болбосо андан биз бир тартынычтын башканын кереги жок. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик эле ишмер Бекмамат Осмонов деген бир коомдук ишмер агабыз болгон, өтө чоң мамлекеттин түптөлүшү үчүн чоң кызмат кылган. Ошол эле Төрөбай Кулатов, ал киши дагы ошонун жаш курагына карабай, бирок өзүнүн ошо мамлекеттин, биздин кыргыз мамлекеттин түптөлүшүнө өтө чоң салымын кошкон кишилер. Ошол кыргызча ат менен аталганды мен колдойт элем. Мындан ары деле жаңы баягы жер суулардын аталыштары, көчөлөрдүн баардык аталыштар мындай кыргыз тилинде биз өзүбүздүн кыргыздын чыгаан инсандарынын, мамлекеттик ишмерлердин аты менен аталышын колдойм. Бекмамат Осмонов көчөсү азыр мына Барсбектин эстелиги деп айлампа бар. Көкүмбий көчө менен кесилиши. Ошол жерден баштап бул жак жогору жагы Актелектин Ноокатка кетип атканда круговойнун айлампасынан ошол жерден бүтөт. Бизде көп
мына маршруттук таксилер, биз баягы бустар деп коебуз, автобустарда бардык эле баягы жазууларында, трафираттарында Бекмамат Осмонов деп жазылып келет. Анан көпчүлүк ушу чыккан маршруттук таксиде, может автобуста жүргөн жарандарыбыз Бекмамат Осмоновду көп эле билет. Азыр мына Төрөбай Кулатов кичи районунда жашаган жарандар бардыгы Бекмамат Осмонов экенин билишет. Анан кээ бир жарандарыбыз баягы мындай тилибизге оңой болуп калганда Западный, Юго-Восток дегендейчи. Ошондой сандай кыскача дагы деле Западный деп айтышып эле көнүп калышкан да. Бирок көпчүлүк азыркы өсүп келаткан жаштарыбыз көпчүлүгү эле Бекмамат Осмонов деп билишет көчөнү. Бул чоң көчө тим эле азыркы учурда. Бекмамат Осмонов көчөсү аркылуу бул жактан Араванга кетүүчү Көкүм бий менен кесилишет. Бул жагы Ноокат районунун тарапка кеткен көчө менен кесилишет. Негизги шаардагы чоң көчөлөрдүн бири. Көкүм бий кыргыз элинин тарыхында белгилүү инсандарынын бири. Ал өз доорунда акылмандыгы, элдик сот катары адилеттүүлүгү жана мамлекеттик ишмердүүлүгү менен элдин эсинде калган. Ал айрыкча түштүк кыргыздардын коомдук түзүлүшүндө жана алардын ички маселелерин чечүүдө маанилүү рол ойногон. Көкүм бий түштүк аймактагы кыргыздардын башкаруу системасында ишенимдүү жетекчилердин бири болгон. Ал оруу ичиндеги жаңжалдарды чечүүдө, жер талаш, суу талаш маселелеринде акылдуулугу менен белгилүү болгон. Көкүм бийдин ысымы кыргыз тарыхында акылман, адилет жетекчи катары сакталып калган. Анын урматына көчөлөргө, мектептерге ысымы берилген. Көкүм бий көчөсү шаардын ичинде ушул Бекмамат Осмоновдун башталышындагы Барсбектин эстелиги калганына эстелиги турган айлампадан башталып, жогору жагы шаардын чыгып кетиш жагына чейин Араванга кеткенде бул жагы биз эскиден кеңеш центр деп коебуз, ошо кеңештин борбор жагына кеткен жакка чейин уланат. Эми биз баарыбыз эле Кыргызстандын жараны болгондон кийин биздин өзүбүздүн деле ушул мамлекеттүүлүгүбүздүн эгемендүүлүк алгандан кийин деле андан кийин дагы канчалаган мындай коомдук ишмер, мамлекеттик ишмерлер, канчалаган жарандарыбыз өттү, же ошо чыган инсандарыбыз бар. Ошолордун аттары менен же болбосо өзүбүздөгү бир кыргызча жакшына эле мына Төлөйкөн кичи району дегендей эле кыргызча аттар менен аталышынан мен эч кандай каршылыгым жок. Мындай тескерисинче ошол эскиден биз тааныбаган же болбосо башка эле мурдагы аттар менен аталып жүргөн жерлер бар да. Анын даже ошол адамдын аты экенин билбегендер же немелерибиз бар, жаштарыбыз бар. Ошондой көчөлөрдү кыргыздын инсандарынын аттарына же болбосо кыргызча аталышка өзгөртүшүнө мен эч кандай каршылыгым жок. Бирок ошол нерсеге барышыбыз керек. Бара көпчүлүк жер суулардын, кээ бир жерде парктардын аталыштары, скверлердин, эс алуу жайлардын, ушундай кичинекей микрорайон же болбосо айылдардын аталыштары кээ бир жерде орусчалап, башка эле тилдерде аталып жүргөндөр бар. Ошолорду кыргызча аталышына кайра өзүнүн ошол жерден чыккан инсандардын аты менен атаганына башка кылса мен каршы эмесмин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Ош шаарындагы бир катар көчөлөр кыргызча атка өткөн. Мурда элдер ХБК деп атап жүргөн аймак азыр Манас Ата муниципалдык аймагы болуп өзгөргөн. А сиз Манас Ата деп айтасызбы же дагы деле эски аты менен ХБК деп жүрөсүзбү? Манас Ата аймактык башкармалыгынын аталышы бул 2011 жылдан мурун аймактык кеңеш болуп келген, ошондо эле Манас Ата аймактык кеңеш болуп аты аталып калган. Азыркы убакта ошол аймактык кеңеш Ош шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык аймактык башкармалык болуп аталышы Манас Ата боюнча эле калып кеткен. Бул аймакка негизинен чоң көчөлөрдөн Масалиев проспектиси, Разахов көчөсү, анан кийин Санжар Касымбеков көчөлөрү эң чоң көчөлөрдүн бири болот. Анан кийин ортоңку мурунку ошо ХБК кичи район деп койгонбуз, ошол жактагы эң чоң көчө Салиева көчөсү болуп
бизде 3 ири чоң көчөлөрдүн бири. Манас Ата кичи шаарчасы Ош шаарындагы тарыхый жана маданий мааниге ээ кичи райондордун бири. Бул аймак Кыргызстандын түштүк борбору болгон Ош шаарында жайгашкан жана өзүнүн тарыхы менен белгилүү. Кичи шаарчанын аталышы кыргыз элинин башкы баатыры Манаска арналган. Манас эпосу кыргыз маданиятынын негизги символдорунун бири болуп эсептелет. Райондун аймагында мектептер, маданий борборлор, базарлар жана башка маанилүү коомдук жайлар бар. Азыркы мезгилде ушул бизде 2 көчөбүз бар. Бир көчөбүз Яшлар көчөсү деп өзбек тилинде айтылып калган, экинчиси орус тилинде Мира көчөсү деп аталып калган 2 көчөбүз бар. Биз быйыл ушул жаңы шайланган депутаттарга сунуш киргизели деп атабыз. Ошол атын өзгөртүү боюнча кыргыз тилиндеги биздин өзүбүздүн бир чыгаан инсандардын атына алмаштырсак деген сунушту берели деп атабыз. Ошону менен бирге Атайер алкагында бизге Нариман азыркы Манас айылдык башкармалыгынан 3 айыл кошулган. Ошол 3 айылдын ичинде дагы ушундай көп көйгөйлөр, аталыштардын, көчөлөрдүн аталыштары, түшүнүксүз аталыштар бар. Ошолорду кошуп берсек, шаардык кеңештин депутаттары ошол бизге жакындан жардам көрсөтөт деген ниеттебиз. Эми буларды алмаштыруу үчүн негизинен коомчулукта ошол жерде жашаган жашоочулардан ушундай бир кайчы пикирлер чыгат. Эмне деген ошол Яшлар көчөсү деп бул кандай маанини берет? Анан ошол жерде жашаган жашоочуларга бир кандайдыр бир мындай таасири барбы деген коомчулукта ошол жерде жашаган жашоочулардан бизге көп арыздар келип түшөт. Анан ошонун негизинде биз ошол көчөнүн атын алмаштырганга шаардык кеңешке сунуш берели деген ниетте турабыз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда көргөндөй Ош шаарындагы бир топ көчөлөрдүн аттары кыргызчага өткөнү менен дагы деле эски аты менен аталып келет. Биз шаар тургундарынан суранарыбыз ХБК эмес Манас Ата, Западный эмес Бекмамат Осмонов көчөсү, Юго-Восток эмес Насирдин Исанов көчөсү, Гагарин эмес Аскар Шакиров көчөсү деп алагушту өзүнүн атынан ата дегендей ар бир көчөнүн кыргызча аталышынан атасаңыздар деп өтүнүп кетмекчибиз.